Арбаңыздар, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Азаттык радиосунун бүгүнкү бийлик сырлары берүүсүнүн коногу легендарлуу парламенттин төрагасы, Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик коомдук ишмери, саясий илимдеринин доктору, профессору Медеткан Шеримкулов болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламат. Бүгүнкү биздин чакыруубузга макул болуп келгениңиз үчүн рахмат айтам. Менин биринчи суроом сиздин эмгек жолуңуздун башынан менен байланыштуу да. Мен сиздин өмүр баяныңызды окуп отуруп, 1970 жылы сиз университетке жаш окумуштуу катары, окутуучу катары эмгек жолуңузду баштаган экенсиз. Жыл айланбай Борбордук комитеттин илим билим бөлүмүнө инструктор болуп кетип атасыз. Кайра ал жакта 2 жыл иштебей, кайра университетке парткомдун секретары болуп келип атасыз да. Мына илимди баштайм деп, окутуучулук ишти иштейм деп деген жаш Шеримкулов эмне үчүн, кандай себеп менен партиялык кызматка, мамлекеттик кызматка өтүп атат? Тема боюнча мени чакырып, Маекке чакырганыңарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен өмүр баяным жөнүндө баштап калдыңыз. Чындыгын айтканда, мен окумуштуулукка сиз айткандай өтө жаш эмес, кечирээк келип калдым. Себеби мен өзүмдүн турмуш иш тагдырымды 17 жашымдан 10 класс бүткөндөн кийин баштадым. 2 жыл чарбада иштедим. Болгондо дагы ошол столяр болуп, өзүмдүн негизги биринчи кесибим столярлык, жыгаччылык. Анан 3 жыл советтик армиянын катарында жүрдүм. Мен советтик армиядан келип, университетке кирүү экзаменин тапшырганга келгенде, мени менен 15-чи анда Жаңгыз кыргыз мектеби бар эле Бишкекте. Ошону бүткөн балдар диплом менен диплом алып ошол жылы чыгып, бирибиз куттуктап жүрдүк. Мен аскерден өтөгөн кийип, гимнастеркасын кийип, экзаменге даярданып атам. Алар болсо диплом менен жогорку окуу жайын бүтүп чыгып аткан мезгил болчу. Мен өзүм түшүнгөм, мен өзүм жолдошторуман өтө кеч келип баратам. 5 жыл убактым уже өтүп кетти. Ошондуктан Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине кирдим. 62 жылы. 67 жылы ошол факультетти Лениндик стипендия менен бүттүм. Кандайча эле мен 1970 жылы январда кайра келдим. Бишкекке, ошол Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору ал мезгилде Салмурбек Табашалиев деген көрүнүктүү чоң улуу инсан ректор болуп турган кез эле. Мен ЧКга январда университетке келип, Борбордук комитетке сентябрь айында Борбордук комитетке барып иштеп калдым. Ортосунда 8 ай өттү бар болгон. Мунун себеби эмнеде эле? Биринчиден, ал убакта партиянын чоң өзгөчөлүктөрүнүн бири, биз канчалык мына Советтер Союзу урап партия ураганына, КПСстин ураганына 30 жылдан ашык убакыт өткөн менен, ошол партиянын жакшы жактарын да, кемчиликтерин да айта жүргөнүбүз туура болот. Ошол КПСС кадрлар менен иштөө боюнча чоң тажрыйбасы бар, чоң школ, чоң мектепти даярдаган өзүнчө бир мыкты партиялардын бириди болчу. Өзгөчө кадрлар даярдоо болчу. Мен ошо Москва университетинде Ломоносовдо окуп жүргөндө, ошол жерде Шеримкулов деген бир жигит аспирантурада окуп жаткан экен деп текшерип, менин кандидаттык диссертациямдын кандай деңгээлде өтүп жатканын келип текшерип турушчу. Мына бизде билим берүү министерствосу бар эмеспи? Мен ошону айтайм. Мына билим берүү бизде министерствосу бар эмеспи? Ошондо отдел аспирантура бөлүмү деген бөлүм бар болчу. Ошондо Усольцева деген бир аял бар эле. Ошол аял бүт Советтер Союзундагы чоң шаарларды кыдырып, биздин балдар кайсы жерде Москванын университетинде, Москванын башка университеттеринде, башка институттарында, Ленинградтын жана башка шаарлардагы окуп жаткан аспиранттардын баарын кыдырып чыгар эле. Ошолор менен сүйлөшүп, ишиң кандай болуп жатат, экзаменди тапшырдыңбы, диссертацияң кандай болуп жатат, кандай деңгээлде
ошолардын баарын карап турар эле. Анан кийин ошол данныйлар биздин борбордук комитетке анын керектүү отделдерине жетип турар эле. Бул биринчиси. Экинчиси, Москвага ал убакта ар түркүн конференциялар, жыйындар болуп калганда биздин жетекчилер келип калар эле. Ошолорду чакырып, кандай болуп жатат ишиңиз? Качан заштага чыгасыз? Диссертацияңыз бүтпөйбү деген ой пикирлерди алыстан баштап жакынакай сүйлөшүп турар. Менин ишимдин жүрүп жаткандыгы жөнүндө борбордук комитетте информация бар болчу. Ошон үчүн мен январда келгенде эле Табашалиев аркылуу мынакей Шырымкулов деген келди. Бизде мугалим болуп иштеп атат деди. Ар түркүн жактарынан материалдарды чогултуп, информацияларды чогултуп, Шырымкулов деген кандай экен, ата энеси кандай болгон, мунун түп катасы кандай болгон, анан кийин аскерде кандай сунуш эткен, компартия кандай сүрүштүрчү да, туурабы? ата энесин сүрүштүрчү да. Демек, сиз айтып отурган маалыматтар Шеримкуловдон жакшы, мыкты, окумуштуу чыгат деген камкордук да болчу. А бирок сиз саясий кызматка, мамлекеттик кызматка ким сүрөдү, кимдин таасири болду, жардамы болду, айта аласызбы? Айталам. Биринчиден, борбордук комитеттин аппаратына келишти. Бул биринчи секретардын олуксатысыз, анын макулдугусуз эч ким кире алчу эмес. Төмөнкү звенодогу кызматкер делеби, инструктор дагы? Инструктор дагы бүт баары тең биринчи секретардан барып туруп, а дегенде бөлүмдөн, анан кийин ошол участокты тейлеген борбордук комитеттин катчысынан, анан экинчи катчы, анан кийин барып биринчи катчыга барып, анан барып биринчи катчы макулдугун бергенден кийин бюрого коюлуп, бюродон бекитилчү. Бул көп тепкичтүү контроль болчу да. Жөн эле бир киши Москвадан бүтүп келген экен, илимдин, философия илиминин кандидат экен, ушуну коюп койсок иштеп кетет го деген үмүт менен койчу эмес. Андай үмүттүн ар жагында терең текшерүү турчу да. Бүгүн кишинин ким экендиги жөнүндө текшерүү турчу. Ошон үчүн менин биографиям бүт борбордук комитеттин биринчи секретарына чейин белгилүү болчу. Сиз ошол университеттин партиялык комитетинин катчылыгынан эле Ысык көл обком партиянын катчылыгына кетип атасыз да. Бул канчалык сиз үчүн күтүүсүз болду? Канчалык сизге оор болду? Анткени Ысык көл облусу Кыргызстандагы чоң, демек иш жүргүзүү, иштөө сиз үчүн кандай болду? Мен борбордук комитетте билим илим бөлүмүндө 2 жылдан ашык иштедим. Анан Тортакун Сываличтин сунушу менен мен Кыргызстан улуттук университетинин парторгу болуп бардым. Себеби мындайда борбордук комитетте иштеп жүргөндөн кийин жок дегенде министрдин орун басары жана башка кызматтарга кетчү. Мен жөнөкөй партиялык бир окуу жайынын парторгу болуп бардым. Мунун себеби эмнеде? Тортакун Сывалич айтты. Сиздин негизги төмөнкү партиялык комитеттерде иштеген тажрыйбаңыз жок экен деди. Мени ошон үчүн тияка жиберди. Бул өзүнчө мен үчүн да сыноо болчу, биринчиден, экинчиден мени дагы бир мектептен өткөрүп алыш керек болчу. Себеби мен илимден түзө эле борбордук комитетке келип калдым да. Негизги аппаратка. Ал эми төмөнкү партиялык комитеттерде мен иштеген эмес болчумун. Ошондуктан университетке алып барып койду. Ошол жылы 1976 жылы КПССтин секретариаты Кыргыз компартиясынын кадрлар менен иштөөсү боюнча деген чоң бир комиссия келип текшерүү жүрдү. Кийин анын жыйынтыгы ЦК КПССтин борбордук комитеттин секретариатында карады. Ошондо келген комиссия биздин университетке келип, университеттеги менин ишимди текшеришкен. Демек, биздин борбордук комитеттин биринчи секретар Тортакун Сывалич урматтуу киши баш болуп, мага болгон көз караштарына кошулуп, ЦК КПССтин борбордук комитетинин комиссиясынын текшерүүсү келип,
университетте мынандай иштер бар экен деп жакшы ой пикирлерди калтырып кеткенден болуп калды. Негизинде мен мына ошол ЧККПСтин комиссиясынын текшерүүсүнөн кийин жалаң эле Кыргызстан Компартиясынын жетекчилеринин көз алдында эмес, тияка дагы резерв катары кирип калдым да. Борбордук комитетте мына Москваны айтып атабыз да, түшүнсөк болот. Мисалы үчүн СК Обком партиясына катчы болуп барышыңызда ошол учурда Москванын уруксатын алып, Москванын бир макулдугун алыш керек беле? Ошондой процедура бар беле? Сөзсүз да борбордук Обкомдун борбордук комитеттин секретарлары сөзсүз ЧККПССтин отделдеринин макулдугу менен келишип. Мен Москвага барып, отделдерден отдел билим бөлүмү боюнча, маданият бөлүмү боюнча, агитация пропаганда бөлүмү үчүн ЧККПСтин 3 отделден өткөм. Анан кийин орг отделден. 4 отделден ошол жерден беседадан өтүп, анан кийин бияка келгенден кийин улуксаат берип туруп, анан кийин Ысыккөл обкомуна барып пленумда шайланган болчу. Сиз Усубалипти көп жолу атап атасыз. Биз айтсак болот, сиздин саясий мамлекеттик кызматтарда карьераңыздын башатында Усубалип турган, сиз Усубалиптин батасы менен агарган көгөргөнсүз деп айтсак болобу? Болот. Себеби биз Турдакмын Усубаличтин шинелинен чыккан балдарбыз. Орусча айтканда, мы выросли из шинели Турдакмын Усубалич. Себеби Турдакмын Усубалич биринчи болуп иштеп турган мезгилде эч кандай мындай жогорку кызматтагы партиялык, советтик жетекчи кызматтарга ал кишинин улуксатысыз борбордук комитеттин ошол курировать эткен секретарларынын улуксатысыз, анан эң негизи Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитеттин бюросунун чечимисиз мындай номенклатурларлык иштерге бекитилчү эмес. Усубалип демекчи дагы бир суроо туулат. Коомчулукта кеп бар, сөз бар. Турдакмын Усубалип борбордук комитеттин биринчи катчылыгынан түшүп, андан кийин ал кишини партиялуу каралып жатканда сиз жогорку кызматта болчусуз. Ошол учурда ал кишини партиядан чыгарууда Медеткан Шеримкуловдун дагы салымы бар деген айтымдар бар да. Эмне үчүн аны ал кишини коргоп кала алган жок, же болбосо бир жардам бере алган жок депчи. Бул суроого кандай деп жооп берет элеңиз? Бул суроо туура. Турдакмын Усубаличтин персоналдык, жеке киши, коммунист катары Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары болуп 25 жыл иштеген киши катары ошол мезгилдеги бул кишинин кетирген кемчиликтери жөнүндөгү комиссиянын составында мен да бар болчумун. Бул туура. 1985 жылдын январында Турдакмын Усубалич мени ал кезде Кыргызстан борбордук комитетинин агитация пропаганда бөлүмүнүн башчысы болчумун. Анан чакырып туруп айтты, ушу физкультурный институтка, Кыргызстан физкультурный институтуна барып ректор болуңуз деп. Мен айттым, Турдакмын Усубалич, мен ал жерге барбай эле коеюн. Мен өзүм окумуштумун. Кыргыз мамлекеттик университетинен окуп чоңоюп чыккам. Мен ошол жердин ректору менен сүйлөштүм. Мен жөнөкөй доцент болуп ошол жерге барам дедим. Себеби менин борбордук комитеттен кетишим керек болуп калган, бул уже чечилип калган болчу. Ошол мезгилдеги саясий кырдаал, ошол мезгилдеги Турдакмын Усубаличтин башка өзүнүн үзөңгүлөштөрүнө болгон көз карашы, ошонун ичинен мага болгон көз карашы дагы өзгөрүлүп калган кез болчу. Биз эми тажрыйбалуу киши катары мунун баарын сезчүбүз. Мен өзүм да сезчүмүн. Мен борбордук комитеттен кетишим керек деп. Бирок Турдакмын Усубалич болбой койду. Ушул жерге барасыз, бул сизге партиялык тапшырма деп. Ал убакта ошондой айтчу. Это партийный поручение. Партиялык тапшырма деп эле жөнөтүп койчу. Мен январда кеттим. Турдакмын Усубалич ноябрь айынын 3 числосунда биринчи секретарын тапшырып, анан кийин Абсамат Масалич биринчи секретар болуп калбады. А декабрь айында мени кайра борбордук комитетке чакырып, борбордук комитеттин алдындагы партиялык комиссия деген бөлүм бар болчу. Ошонун башчысы болуп мен шайланып иштеп калганда Турдакмын Усубаличтин тегерегиндеги сөздөр мына 1984 жылдан баштап, ал киши иштеп турган мезгилден баштап Турдакмын Усубаличтин тегерегинде
кара булуттар чогула баштаган мезгил болчу. Себеби эмне? Биринчиден Турдак Мусабаличтин өзүнүн ишмерлигиндеги кетирген кемчиликтер. Экинчиден ал киши 25 жыл отурду. 25 жылдын ичинде ар түркүн кемчиликтер болбой коюшу мүмкүн эмес болчу. Чындыгын айтканда. Бир-эки кемчилигин атай аласызбы? Азыр айтам мен сизге. Ошондуктан Турдак Мусабалич кеткенден кийин, иштен кеткенден кийин Борбордук комитет ЦК КПССтин көз карашы менен ошолор менен макулдашылганын негизинде Турдак Мусабаличтин партиялуулугу жөнүндө ал кишинин биринчи секретарь болуп турган мезгилдеги кетирген кемчилдери жөнүндө текшерүү боюнча комиссия түзүлдү. Текшерүүнүн комиссиясынын жетекчиси ошол мезгилдеги Кыргызстан Борбордук комитетинин секретары Семенов дегенди койду. Анын ичине ошол мезгилдеги Борбордук комитеттин секретары болуп жүргөн идеология боюнча секретары Карыбек Молдобаев, жогорку кеңештин президиумунун председатели Темирбек Кудайбергенович Кошоев жана башка кишилер, орг отделдин кишилери, башкалардын кишилери, ошонун ичинде мен дагы болдум. Мен сөзсүз ошол комиссиянын ичинде болдум. Мен муну жок деп айта албайм. Ал эми Турдак Мусабаличти сактап калбоо жөнүндө бул мындай да Турдак Мусабаличтин иштеп турган мезгилдеги өзгөчө кийинки жылдардагы кадрлар боюнча кетирген кемчиликтери боюнча сөз болду. Экономиканын акыбалы жөнүндө сөз болду. Ар түркүн курулуштар жөнүндө сөз болду. Ошонун ичинен бир-эки кемчилигин айтасызбы деп жатпайсызбы? Мына ошол Турдак Мусабаличтин эң чоң кемчиликтеринин бири деп эсептейм, бул айрым кадрлардын аркасынан түшүп, ошол кадрларды жок кылууга аракет кылган. Маселен, Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитеттин идеология боюнча секретары болуп 10 жыл иштеген киши Кеңеш Нурматович Кулматовду жок кылууга аракет кылды, чындыгын айтканда. Ал киши бияктан Борбордук комитеттин секретарлыгынан алды. Анан кийин ал киши Москвага дипломатический академияга жөнөкөй эле неме болуп слушатель болуп кетти. Андан кийин ал киши дипломат болуп Шри-Ланкага кетти, посол болуп. Ошол убакта Турдак Мусабалич мунун аркасынан канча комиссияларды түзүп, диссертация жактаган болчу, докторский диссертациясын алып таштабай ошо вакка чейин бияктан секретарь ЦКны жиберип, ал убакта институт марксизма ленинизма деген институт бар эле, ошонун жетекчилерин кошуп жиберип, бул кишинин аркасынан катты түштү. Экинчисинен бир Бостанов деген бирөө менен байланышкан деп Бостанов кийин атылып кетти. Мына ошону менен байланыш деп мунун аркасынан чүп эч кандай бир мындай аныктоо болбогон күндө дагы Турдак Мусабалич ошонун аркасынан түшүп алды. Азыр мен бүтөйдү ушулойду. Бул боюнча Турдак Мусабалич менен ЦК КПССтин отделдеринде ЦК КПССтин секретарлары бир эмес бир нече жолу Турдак Мусабалич менен сүйлөшүп, анын жазган каттарына да жооп берип, өзү менен да сүйлөшүп айтты: Турдак Мусабалич, мындай эчтеке жок, эч кандай нарушение жок бул жерде. Сиз бекер кылып атасыз десе, болбой кара өзгөйлүк кылып туруп аркасынан түшүп туруп алдым. Союз мезгилин эстегенде, Кыргызстан Союз республика катары кайсы бир деңгээлде өз алдынчалыгы бар деп эсептелген, бирок саясатта, практикалык турмушта Кыргызстан бир дагы маселени Москвасыз, Кремльсиз чече алчу эмес деп. Өзгөчө идеологиялык маселелерде сиз жетектеп турган мезгилде бир Кыргызстандын бир өз алдынчалуулугу бар беле? Кайсы бир чекке чейин өз алдынча маселени чечиши беле? Кайсы маселелерди Москва чечиши эле, кайсы маселени Фрунзе чечиши эле? Бирок сиздин ушул сурооңузга жооп берердин алдында Турдак Мусабалич жөнүндө сөздү аягына чыгарып коелучу. Себеби Турдак Мусабаличтин Кыргызстан үчүн жасаган эмгеги бул өтө жогорку эмгек. Турдак Мусабаличке ким канчалык кандай мамиле жасабасын, Турдак Мусабалич Кыргыз Республикасынын и Борбордук комитеттин, и партиялык комитет, и Кыргыз Республикасынын тарыхындагы 25 жыл башкарып турган аты өчпөс кишилердин бири. Биз муну эч убакта унутпашыбыз керек. Турдак Мусабалич партиядан чыккандан кийин мен бир жолу Михаил Сергеевич Горбачев менен сүйлөшүп отурсам, анан айтып калды: мен силердин республикаларыңарда боло элекмин,
бирок Турдак Мусабаевич биринчи секретарь болуп турганда мага бир 3-4 кассета алып келип берди эле. Кыргызстандын жаратылышы жөнүндө, Кыргызстандын экономикасы жөнүндө ушунчалык жакынакай кооз республикаңар бар деп атат. Эми ал каякта Турдак Мусабаевич деп сурап калды. Ана мен айттым, азыр Турдак Мусабаевич пенсияда. Десем анан Горбачев өзү айтты, мага келди дейт. Жумуштан түшкөндөн кийинби? Жумуштан түшкөндөн кийин, партиядан чыккандан кийин келип, мурдакы биринчи секретарь болгондон кийин кабыл алган экен. Генеральный секретарь болуп турган Михаил Сергеевич. Анан Турдак Мусабаевич айтты дейт, ондайма туруп, мына мен 25 жыл республиканы башкарып турдум. Эгер жылына бир ката кетирсем, 25 жылдын ичинде 25 ката кетирдим. Мен аны мойнума алам. Бирок менин өмүрүм Компартия менен байланышкан. Мен жаш кезимден баштап ушул партияда иштедим. Ушул партиянын аркасында мамлекетим иштедим, республикама иштедим. Мени партияга калтырып койсоңор деп суранды дейт. Анан ыйлады дейт Турдак Мусабаевич. Анан ал убакта ошо КПССтин алдында, ЦК КПССтин алдында комитет партийного контроля деген өзүнчө, именно комитет партийного контроля при ЦК КПСС деген орган бар да, бул өтө күчтүү орган болчу. Өтө күчтүү орган. Ошонун председатель Соломенцев Михаил Сергеевич деген киши эле. Анан Михаил Сергеевичке звонить этип айттым дейт, Турдак Мусабаевич менде отурат. Ошол кишини кабыл алып, сүйлөшүп, бул кишинин ой пикирин уксаңыз деп. Соломенцев кабыл алып, башка ошол Компартиянын комитетинин, контроль комитетинин башка мүчөлөрү сүйлөшүп, кийин Турдак Мусабаевич партияга калтырышты. Бирок формулировкасы мындай кызык формулировка болчу да. Первичным партийным организациям Компартии Киргизии Турдак Мусабаев обоснованно исключен из партии. Нет, да скажу. Вот именно я дословно говорю. Дословно. Обоснованно исключен из партии. Но учитывая долголетнюю работу, множественные государственные награды и признание им своих допущенных ошибок, восстановить партии, объявив ему строгий выговор за несение счетных ошибок. Мана мамдай формулировка менен Турдак Мусабаевич анан кийин партияда калган болчу. Кайра келгенден кийин биз ал кишиге өзүнүн партбилетин тапшырып бергенбиз. Кыргыз парламентинин жетекчиси болуп калдым. 90-жылдын 11 декабрында, 92-жылы Кочкордон бир округ бошоп калды. Турдак Мусабаевич ошол жерден депутат болуп, мына мен башкарган легендарлуу парламентке Турдак Мусабаевич ак жүзү менен келип жакшынакай депутат болуп иштеп берди. Жана сөзүбүзгө кайра кайрылсак, Москва менен Кремль менен Фрунзенин ортосундагы мамиле, саясат кандай бөлүштүрүлгөн деп сурабадымбы? Ооба. Болбосо тагыраак айтсам, Борбордук комитеттин экинчи секретары сөзсүз түрдө башка улуттан же болбосо Москвадан жиберилген. Бул Кыргызстандын реалдуу биринчи жетекчисиндей, биринчи жоопкер адамдай, бул жерде көзөмөл кыла тургандай туюлсак болобу? Ошондой бир катуу мындай көзөмөлдө болгонсуздарбы? Ушулга келгенде кээде бир мындай туура эмес түшүнүктөр болуп жүрөт. Экинчи секретарлар бардыгы тең эле Борбордук комитеттен Москвадан келчү, биринчиге башчы эмес деп. Бул туура эмес. Туура эмес. Себеби экинчи секретарь болуп, биздин өзүбүздүн Кыргызстанда өзүп чыккан орус улутундагы кишилер деле болгон. Маселен, Макаренко өзүбүздүн өсүп чыккан жигит болчу. Кыргызча жакшы билчү дейт, э? Кыргызча жакшы билчү, жакшынакай сүйлөчү. Кыргыздын каада салттарын да билчү. Мына Ош обкомунда да иштеп келди. Ал киши биякта Борбордук комитетте экинчи секретарь болгонго чейин. Кептин бардыгы тең биринчи секретардын өзүнөн. Эгерде күчтүү отурган биринчи секретарь болсо, маселе Турдак Мусабаевич сыяктуу. Экинчи секретарларды патель алмаштырып турчу. Турдак Мусабаевич менен экинчи секретарлар ашып кетсе 2 жыл 3 жыл иштечү. Анан кийин эле киши алмаштырып койчу. Турдак Мусабаевич чындыгын айтканда республиканы колунан келишинче туура башкарды, жакшы башкарды. Бирок ошол кезге чейин ар түркүн биздин жазуучуларыбыз, тарыхчыларыбыз жазып жүрбөйбү? Турдак Мусабаевич кайпалактап эле Москваны карай берчү деп. Кайпалактап Москваны карабаган биринчи секретарь болгон эмес. Себеби биз бир мамлекет болчубуз.
Bir memleketin içindeki bir республика болчубуз. Мына ушуну эч убакта унутпашыбыз керек. Ал эми сиз айткан суроолорго эмнесин Кыргызстан өзү чечтү, эмнесин Кыргызстан өзү чечпей эмес. Кадрлардын негизин бардыгын тең Кыргызстан Борбордук партиясы өзү чеччү. Бирок ошону макулдашчу. Болгондо дагы кайсыл сферага каратат, айыл чарба болобу, өндүрүш жайы болобу, идеология боюнча болобу, катчылар же болбосо өкмөттүн мүчөлөрү, өкмөттүн болгондо дагы башкарманын замдары, вице баардыгы тең Москвадан өтүп келчү. Москваны макулдоо менен бекитишчү. Себеби ошол кадрларды шайлоонун убагында өзүмчүлдүк болбосун, тууганына тартуулар болбосун, билими жок, тажрыйбасы жоктор келип калбасын деген ойду Борбордук комитет Союздан баштап түз карап турчу. Эч убакта тажрыйбасы жок, тааныш жол менен, тууганчылык жол менен же башка бир принциптер менен ишке келип калат деген ал убакта ойго да келчү эмес. Борбордук комитеттин, КПССтин негизги күчтүү жактарынын бири өзүнүн кадрларын тарбиялоо болчу. Бирок мына ошо кадрларды тарбиялоого келгенде дагы өзгөчө кийинки жылдары КПССтин болгондо дагы эң башынан баштап кадрларды тандоо боюнча кеткен чоң кемчиликтердин негизинде мына КПСС өзү да жок болду, и Советтер Союзу урады. Мен сизди кайрадан Совет заманына бургум келип атат. Совет заманында бир топ саясий ишмерлер, интеллигенция өкүлдөрү өздөрүн запкы жегенин, репрессияга же болбосо куугунтукка кабылганын айтып келатышат, жазып келатышат, тарыхта да бар. Мен бул идеологиялык майданда иштеген бир топ окумуштуулар, жазуучулар өздөрүнүн илимий же болбосо чыгармачылыктагы чыгармасы үчүн куугунтук жегенин айтышат да. Ошол учурларда сиздин учурга дагы болгон мисалдар бар эмеспи? Сиз айтсаңыз, ошондой интригалар же болбосо куугунтуктоолордун артында дагы эле Кремль бар беле, же бул биздин ички ишибиз болдубу, ички интригабыз, ички куугунтуктоолор көбүрөөк болдубу? Биздин окумуштуулар жана жазуучуларга болгон мамиле ошонун аркасынан КПСС тура турган, Борбордук комитет ЦК КПСС турат деген ой пикирлер бул туура эмес. Негизи эле өзүбүздөн чыккан. Эгер сиз ушул маселени коюп жатсаңыз, мен сизге бир мындай жооп берейинчи. Мына ошол Касым Тыныштановду реабилитация кылуу боюнча мен ошол комиссияны өзүм башкарып, өзүм ушул Борбордук комитеттин бюросуна чыгарып, а кишинин ак жүзүн таза жакшынакай кылып элибизге кайтарып берген кишинин бири менмин. Комиссиянын башында туруп. Кыргыз алфавитин түзгөн киши. Кыргыз тилин, кыргыз адабиятын түзүүчүлөрдүн бири болгон кишини ЦК КПСС жамандаган жок аны. Өзүбүздүкүлөр. Ошол мен архивдин баарын карап чыктым. Болгондо дагы менсиген ошол кездеги Касым Тыныштанов менен үзөңгүлөш болгон кишилер. Касым Тыныштановду көрө албай ошол кишинин өзүп баратканында буттоосуга аракет кылган өзүбүздүн эле кишилер. Сиз иштеп турган убакта дагы бир чоң маселе бул тил маселеси, кыргыз тилдүү мектептер маселеси козголуп келе жатты. Ошол убакта Айтматов көп жерде козгоп жүрдү. Ушул Кыргызстандын борборунда Бишкекте бир жалгыз номер 5 мектеп бар. Эмне үчүн көбөйбөйт депчи? Эмне үчүн көбөйгөн жок бул маселе? Эмне үчүн сиздер маселени кое алган жоксуздар? Чечилген жок деген да суроо бар. Мен өзүмө чейинкилер жөнүндө бир сын пикир айткым келбейт. Мен өзүм Борбордук комитеттин идеология боюнча секретары болуп турган мезгилде айтайын. Сиз айткандай, кыргыз тилин статус берүү, кыргыз тилинин кыргыз коомундагы, кыргыз мамлекетиндеги ролун, анын ордун көтөрүү боюнча Чыңгыз Төрөкуловдун эмгеги өтө зор. Канчалык пленумдар болбосун, конференциялар болбосун, эл аралык конференциялар болбосун, Чыңгыз Төрөкулович ушул маселени көп көтөрүп жүрдү.
болгондо дагы жалаң эле Кыргызстанда эмес, Москвада ушул маселени көтөрүп жүрдү. Ал Москвадан көтөргөндө жалаң эле кыргыз тили эмес, улуттардын тилин көтөрүү жөнүндө Чыңгыз Төрөкулович Жалкар киши катары өзүнүн кадыр баркын салып, ошол маселени ачык айтып жүргөн кишилердин бири, Советтер Союзунда ачык айтып жүргөн кишилердин бири мына Чыңгыз Төрөкулович. Ал эми кыргыз тилиндеги бизде жаңгыз номер 5 мектепти мен айтпадым, мен өзүм ошону бүткөм. Мен сизге бир пример келтирейин. Азыркы мына Токтогул көчөсүндө, Үмүталиев менен Токтогулдун бурчундагы бир мектеп бар, 67-чи. Алыкул Осмонов атындагы мектеп. Ошол мектепти фундаментинен баштап бүткөнгө чейин Борбордук комитеттин секретары катары өзүм көрүүрүт этип, өзүм контролировать этип турдум. Ошол мектеп көтөрүлүп атканда мен барам, кандай өтүп атканын, кандай жүрүп атканын карайм. Мага келишет тегеректеги тургандар. Ошонун ичинде орус улутундагы кишилер. Бул жерде эмне болот дейт. Мен айтам, мектеп болот. Кандай мектеп болот? Мен айтам, кыргыз тилинде мектеп болот. Айтышат, жок дейт, кыргыз тилинде болгон болбойт дейт. Биз ушул жерде турабыз. Ошол короодо. Биздин балдарыбыз барган мектеп алыс болуп атат. Ушул жерден орус мектеп кыласыңар дейт. Жок дейт, болбойм. Бизде кыргыз мектеби жок. Десем айтат, анда жарым орусча, жарым кыргызча кылгыла дейт. Мен жок. Бул кыргыз мектеби болот десем, мен националист катары эсептешчү. Мына 1989 Борбордук комитетке кат жазып, кыргыз тилине мамлекеттик статус берүү жөнүндө сунушту киргизип, комиссия түзүп, комиссияны башкарган мен өзүм болдум. Январдан баштап сентябрга чейин мына ушул кыргыз тилине мамлекеттик статус берүү жөнүндөгү биринчиден закондун проектин иштеп чыктык, экинчиден ошону сессияга алып чыгуу. Мына ошого келгенде мен айтып коеюн, кыргыз жазуучулары, кыргыз окумуштуулары Түгөлбай Сыдыкбек, Залкар жазуучубуз баш болуп, ошолор мени колдоп жүрдү. Муну токтотуу мүмкүн эмес болчу. Эртеби, кечпи биз ошого барышыбыз керек болчу. Мына Кыргыз Республикасынын ошол мезгилдеги жетекчилеринин бир жакшы касиетинин бири ушу болду. Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүнү туура баалай билдик. Туура багыт алдык дагы кыргыз тилин жазуу жана башканын баарынан кыргыз тилинде өткөрөбүз дегенбиз. 10 жылдык план бар болчу. 10 жылдын ичине 500 миллион рубль каралган болчу. 500 миллион 10 жылга. Ар бир жылына 50 миллион рубль. Мен сизге айтып коеюн, ошол мезгилде рубльдин курсу 1 рубльдин 64 цент болчу. Рубль доллардан жогору турчу. Жоллордон турат. Мына биз ошончолук акчаны бюджеттен карап кыргыз тилин өнүктүрүүгө берген болчу. Дагы бир тарыхка кайрылсак, сиздинге байланыштуу легендарлуу парламенттин сиз төрагасы болуп турган учурда 93-жылдын биринчи жарымында Кыргызстанда улуттук валютаны киргизүү боюнча талкуу болуп калган. Азыркыга чейин бир талаш тартыштуу пикирлер бар. Сиз минтип айткан экенсиз, эгерде бүгүн сомду улуттук валютаны киргизсек кеч болуп калат, эрте болуп калат, эртең киргизсек кеч болуп калат депчи. Туура. Бул менин сөзүм. Бул сиздин сөзүңүз, туурабы? Туура. Буну кайсы позициядан алып өткенсиз? Дагы эле Москваны кылчактап туруу ой менен айттыңыз беле? Мына ошол 93 жылдын 5 майында Конституцияны кабыл алып, 3 майда Конституцияны кабыл алаардан 2 күн мурда биз өзүбүздүн улуттук валютаны киргизүү жөнүндө дагы маселени кайттык. 2 маселе бар болчу. Улуттук валютаны киргизүүдө бизди чочулаткан 2 маселе бар болчу. Биринчи, эгер улуттук валютабызды сомду киргизе турган болсок, биздин складтарыбызда, биздин базаларыбызда өзүбүздүн сом иштеп жок дегенде жарым жыл, 1 жылга иштегенге жете турган материалдык ресурстарыбыз барбы? Жөнөкөй эле сөз менен айтканда, ошо un, эгин, кант жана башка элге керектүү, эң биринчи керектүү боло турган биздин товарларыбыз барбы?
деген сурооч. Мына ошондо өкмөттүн премьер-министри Чыңгышевди канча жолу трибунага чыгарып кайра сурап аттык. Эгер сом кире турган болсо, биз кандай ошо экономиканы сактап кала алабыз? Биринчи коркунуч. Экинчиси, сомду киргизгенден кийин сом өзүнүн курсун сактап кала алабы деген сөз болду. Эгерде сактап кала албай турган болсо, инфляция боло турган болсо, анысы экономика чөгүп турган мезгил болчу. Советтер Союзу урап, бирибиз менен бирибиздин республикалардын ортосундагы байланыштын баары тең талкаланып турган мезгил болчу. Биздин завод фабрикаларда чыгарып жаткан продукциялары уже складтарда туруп калган, өтпөй. Складтарда туруп калган. Себеби байланыштардын баары жок болду да. Мына ушул эки нерсе бизди чочулаткан ушул эки маселе болду. Биринчиси, анан дагы бир маселе бар эле, дагы бир маселе. Биз Советтер Союзу урап калган менен бардыгыбыз тең. Ошол эле рублевый зона деп рубльдүн тегерегинде окат кылып жүрдүк да. Биздин коңшу мамлекеттерде, коңшу республикалардагы биз дагы Россиядан барып сомдорду алып келип, рубльдерди иштетип турдук да, рубльдерди. Инфляциянын чоңдугу ушунчалык болду. 1000%ке чейин инфляция болуп кетти. 1000%ке чейин инфляция болуп кетти. Эгерде биз рубль зонасынан чыгып, өзүбүздүн улуттук валютабыз сомду киргизбей турган болгондо, анда 1 жыл, 2 жылдан кийин биздин экономика совсем талкаланып болмок. Мына ушуну эске алышыбыз керек болчу. Анан дагы бир нерсе, ушул жерде дагы биз рубль зонасынан чыгыш үчүн анда биз Россияны дагы, Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды, ушул республикалардын бардыгын тең коңшуларыбызга алдын ала айтып, биз өзүбүздүн улуттук валютабызга өтүп жатабыз деп, алардын макулдугун алып туруп чыгышты. Жанагы мен айткан, бүгүн, эртең кеч мына ушундан чыгып атат. 1995-жылы президенттик шайлоо болгондо сиз Акаев менен атаандаш болуп президентке талапкер болгонсуз, күрөшкөнсүз, кийин оппозиция болуп жүрдүңүз, катуу сындарды айтып жүрдүңүз. Бирок көп өтпөй сиз Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчиси болуп кеттиңиз да. Мурдагы оппонентиңиздин тышкы саясатын жүргүзүүгө кеттиңиз. Буга эмне себеп болду? Кандай жагдайлар түрткү болду буга? Мен ачык оппозиция болуп, көчөгө кыйкырып, партияларды түзүп, бийликке каршы эч убакта чыккан эмесмин. Ага чыкпайм дагы. Менин өзүм позициям мындай. Болгон кемчиликтерди айтам. Кимге гана болбосун. Сындап, кемчиликтерди айтып жүрдүңүз да. Мына Акаевди да сындап жүрдүм, Бакиевди да сындап жүрдүм. Ошол Акаев оппозиция болуп жүрүп, анан кийин Акаевдин тышкы саясатын жүргүздүңүз дегенге мен кошула албайм. Себеби тышкы саясат бул Акаевдин саясаты эмес. Бул мамлекеттин саясаты. Жок, тышкы саясатты президент аныктайт деген конституцияда бар деле. Ал дегенде мен айтып коеюн. 93-жылкы конституция. Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын парламент аныктачу. Эсил башланат. Бул бир. Экинчиси. Аныктоого келгенде туура президент аныктайбы? Президент кол коет эл аралык договорлорго. Президент эл аралык келишимдерге кол коет. Эл аралык сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ал туура. Жок, ушу президент дагы элчиликке жөнөтүп атканда өзүнүн ишенген адамын жөнөтөт да, туурабы? Ишенген адам жөнөтөт. Ал жака барып дагы ошол саясатты жасасын дейт. Бирок сиз оппонент болуп, сын айтып жүрсөңүз, мүмкүн сизди чоң саясаттан алыстатып, чет өлкөгө кармап туруу алардын кызыкчылыгында болдубу? Бул кызыкчылык болгон. 2000-жылкы парламенттик шайлоо жакындап келаткан болчу. Ошон үчүн мен шайлоого 1 жыл калганда кеттим да. Турча, бул биринчиси. Экинчиси, президент ким болбосун? Ошол мезгилдеги президент болобу? Бүгүнкү келгенде, андан кийинки 5-6 президент өтүп атпайбы? Менин өзүмдүн жеке көз карашым, менин саясатым, менин жүргүзгөн ишим жалаң гана Кыргыз Республикасынын, Кыргыз элинин кызыкчылыгына багытталат. Мен президенттерге иштебейм. Мен Кыргызстанга, Кыргыз элине иштейм. Биздин иштеп кеткен жакшы иштерибиз бүгүнкү жетекчилер үчүн, бүгүнкү жаштар үчүн, бүгүнкү жаш муундар үчүн бул тарбия болсун.
биздин кетирген кемчиликтерибиз бул силер үчүн сабак болсун. Урматтуу радио каармандар, көрөрмандар, Азаттык радиосунун бийлик сырлары рубрикасынын коногу Кыргыз Республикасынын легендарлуу парламентинин төрагасы, саясий илимдеринин доктору, профессор Медетканы Шеримкулович болду. Берүүнү мен Бактор Мөкү алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.